Кийинки сөз Чөйбеков Бактыбек Каныбековичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Мен дагы өзүмдүн номер 21 Талас округуна барып, ошол менен эл менен жолугуп, орчундуу маселелер менен кабарлашып келдик да. Мен эми жалпы биздин кесиптештер айткандай социалдык объектилер, инфраструктураны айткым келбейт. Мен сиздердин көңүлүңүздөрдү şu медицина тармагындагы ошо медициналык калдыктарды утилизациялоо боюнча маселе көтөргүм келип атат. Себеби дегенде азыр ар бир республикабыздын шаарларында жеке менчик медициналык мекемелер көп ачылды да. Ансыгандар Талас шаарында дагы 20дан ашык медициналык клиникалар бар. Ошол медициналык клиникаларда бүгүнкү күндө баягы шприцтер, биохимиялык жанагы калдыктар, вата дейбизби, ушундай бир утилизацияга ылайыкталган материалдардын бардыгы бүгүнкү күндө жалпы таштандыларга ташталып атат. Бир нече жыл мурун мамлекеттик ооруканалар менен келишим түзүлүп, ошол мамлекеттик ооруканаларда атайын ушу утилизация кыла турган печкалар бар экен. Ошо печкаларда утилизация болчу экен. Бирок тилекке каршы бул келишимдердин бардыгы бөгөт коюлуп тур. Ошон үчүн ушул маселени Алмазбек дыкаттык карап койбосок, себеби дегенде бул таштандылар жалпы кетип атат. Ит куш деген бар. Ошол жерде баягы оорулуу, жугуштуу оорулар бар, шприцтер бар, ар кандай калдыктардын бардыгы иттер, куштар сүйрөп, мындай элге жугузуп атат да. Ошон үчүн ушуну бир дыкаттык бир карап берип койсоңузду өтүнөм. Экинчи маселе алыстабайын ушу медицина тармагында эле жеке ошо клиникаларга биздин ошо дарыгерлерибиз кетип калып атат. Мыйзамдын алкагында өзүңүздөр билесиздер, жакында эле ошол главврачтар, бөлүм башчылар баягы айкалыштыруу боюнча жеке медицина клиникасында иштеп, анан мамлекеттик клиникага мамлекеттик ооруканага иштеген болбойт деген мыйзам боюнча. Азыр өзүңүздөр билесиздер, кадр маселеси тартыш болуп аткан учурларда биздин дарыгерлерибиз азыр кетип калып атат. Мына мисал катары айтып кетейин, Талас шаарында областындагы ооруканада лор врачыбыз кетип калды азыр. Жеке клиниканы тандап. Ал жерде отделение жабылып калып атат. Инфекционный отделение да жабылайын деп турат. 80ге жакын чыгып калган аксакал врачыбыз тап келип иштетип атат. Ушундай маселелерди көп болуп атат. Урматтуу кесиптештер, ушул мыйзамдын тегерегинин алкагында ушул региондорго бир өзгөчө бир мамиле кылып, ушул мыйзамды бир кайрадан карап чыгыңыздарды бир силер менен чогуу биргеликте иш алып барсак жакшы болот эле деген өтүнүч бар. Рахмат, Алмаз Акынжанович. Рахмат.